Мына ушундай жарнамалык тыныгуудан кийин биз кайрадан бир сонун маанайда эфирибизди алдын көздөй улантабыз. Биздин студиябызды көрүккө бөлөп келип калган кезектеги мейманыбыз бар. Кесиптешим тааныштырып өтсө. Ооба, кесиптеш туура айтасыз. Мисалы азыркы учурда көбүнчөбүз эле кайгырып, жашоодон өз жолубузду таппай, мен азыркы учурда депрессияда жүрөм деп калып айтып калабыз го көбүнчөбүз. Дал ошондой көйгөйдө кайрылып жүргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө көгүлдүр экранга жакыныраак отуруңуздар. Анткени сиздерге бир өтө кызыктуу маек болот жана пайдалуу. Убактан уктурбай тааныштырып айта кетсем, психолог, энерготерапевт, профессионал айымыбыз Аида Урдинова. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен, кутман күнүңүздөр менен асылдар, кандайсыздар? Сиздерге өтө чоң ыраазычылык билгизгим келет. Ушундай сонун эфирлерди алып жүрөсүздөр, канча деген адамдардын таң атпай көңүлүн көтөрүп дегендей. Өзүм жөнүндө кичине айта кетсем, мен энерготерапевт, психология жолунда көп жыл болду. Эми официально 17-жылдан бери ушул адамдар менен иштешип жүрөм. Ошол сиз айткандай эле депрессия, стресске түшкөн адамдарга өзүмдүн билимим аркылуу жардам берип жүрөм да. Өзүмдүн 2 дипломум бар, психология жана математикмин бир чети. Ошол көп өлкөлөрдө окугам. Бул Аравия өлкөсүндө, Индиядан, гурулардан сабак алгам. Миллиардерлерден ушул акча энергиясы боюнча сабак алгам. Андан тышкары Европаларда, Франция, Германия, Чехияда болдум. Кыргызстанда Кеңешбек Үсенович деген өтө күчтүү психотерапевт бар болчу. Ковид убагында каза болуп калды. Ошол адамдын биринчи бир эле жолу выпуск деп коет да, ошол биринчи эле окуучуларыбызда бир 4-5 эле бүтүп калдык. Ошолордун арасында мен. Эже сиз кирип келгенде эле, сөзүңүздү баштаганда эле жаркырап бир маанайыңыз бизге чейин өттү да. Андай сонун маанайда жүрөт экенсиз. Жүрүш керек да, ооба. Ушунуңуздан жазбаңыз дейли. Анан жогоруда айта кетпедимби, көп көйгөйлөр менен кайрылат депчи. Айымдардын баса белгилеп кетчү эң көп көйгөйү кайсы азыркы учурда? Аябаганда көп эле ситуациялар болот да. Мисалы, эгерде эң негизгилерди карасак, бул ден соолук, акча проблемасы, акча. Анан кийин мамиле. Анан жакында эле мен билип баштадым, могул жакында бир каналга тартылдым го. Аябаганда көп адамдар ичкилик боюнча кайрылды да. Балам ичип жүрөт, жолдошум ичип жүрөт, эжем ичип кеткен. Же болбосо жакын адамым такыр эле токтото албай атат, кандай жардам бере аласыз депчи. Ошол жерден бир метод айтып кетейинби? Айтып салайынбы? Ошол жерден бир мисалы сөз менен жеткире албаган нерсени энеси же жакын адамы ошол адамга арнап 41 күн оңолду деген нерсени жазыш керек экен да. Жазыш керек. Кагаз бетине күндөлүк болот го. Ошол арнап туруп, атын айтып туруп, анан кийин менин балам же болбосо там жолдошум атын айтып жакшы мүнөзүн жазасыңар. Ак көңүл. Мисалы жакшы жактары бар да, 2-3 сөз менен. Анан мен келечекте кандай көргүм келет, ушул учурчак менен жазыш керек да. Мисалы, ички организми тазаланды. Же болбосо аң сезими оңолду, ыйманына келди деп жаза бериш керек. 21 күндөрү аябагандай чоң өзгөрүүлөр болот экен. Мен муну практикадан көрдүм да, бир канча жолу. Өзгөчө бул эң жакын адамы, энеси же болбосо келинчеги. Ошондой аябай жакшы техника да бул. Бул техника жакын адамы, мисалы, күнөөсүз кээде күнөөлөнүп бир түрмөгө түшүп же бир болуп калат го. Кээдечи муну энелери дагы ошентип жазып атып, кандайдыр бир чудо деп коет го, ошондой аркылуу дагы акталган убакыттар болгондо акыйкаттык иштеген, мындайча айтканда. Менде суроо пайда болуп жатат да. Мисалы үчүн жакын адамы деп атпайсызбы? Жакын адамы аракет кылып 41 күн жазды дейли. Бирок ал адамда эч кандай жылыштар, же болбосо аракеттер болбосочу кандай болуп калат? Тигил адамдабы? Ал адамда. Болот, сөзсүз түрдө. Мен аябаганда көп бай изилдөө жасайбыз да. Мен канча жылдан бери сөзсүз түрдө болот экен. Жок дегенде ал баланын же болбосо ошол адамдын ою оңолуп баштайт, жашоого карата. Көз карашы өзгөрөт, жүрүм туруму өзгөрүп баштайт, мурдагыдан башкача болот. Бир эле, жөн эле бир жакшы мисалды айтайын. Бир айымдын жолдошу аябагандай ичкен да, көп ичкен, аябагандай мындай кол көтөрчүкен. Анан кийин келет да мага. Жан дүйнө кыйналганда келгенде ушул техникаларды айттым. Жана башка техникалар да бар. Бул бир эле техникасын айтып атам.
Элестетсеңер 2 айдан кийин Даватка чыгып кетти жолдошу. Даватка чыгып, ыйман жолуна түшүп, анан кийин жолдошу Пакистангабы бир жерге барып келген экен дагы, анан келинчегин сен жолук салышың керек деп айтат. Айдечи бул бир жактан бияка чейин кайра кетти, ортосу барбы деп, анан кийин ооба сен деген ошону туура формулировка кылышың керек. Туура баардык баланста болуш керек. Ар бир нерсе детально да, аябагандай чоң мааниге. Ошол ал аябагандай жана такыба эме болуп кеткен экен да, молдо болуп. Ошондой ситуациялар болуп кетет. Жакында эле сиздин бир Жылыстайм YouTube каналына берген маегиңизде көп калдым. Көбүнчө мисалы астына рахмат айтып жазган айымдар көп экен да. Анткени мен бир айымдын комментарийин окуп кетсем, мен депрессия убагында да ушул AIDG кайрылган элем. Мен көп көйгөйдөн чыгарып алып кетти. Азыркы учурда мен бизнесимди да жүргүзүп кеттим. Азыркы учурда мен үй бүлөмдү дагы жакшы бир орунга коюп алдым деген айымдар көп экен да. Анан сизге мисалы дал ушул депрессия менен кайрылган айымдар болот да. Депрессияга эмне себептен түшөт көбүнчөсү? Эки моментти түшүнүш керек да. Депрессия бул көбүнчө бир ситуацияны кой бере албагандан болот да. Мисалы жаш кези сонун өткөн, мисалы турмушка чыкты, аябай тилектүү, кайненеси менен урушту, анан жылдар өтө берди, жүрөгүндө жана эме болуп калат го, кек сактап калат го. Ошол такыр чыкпаса, бир эле вариантын айтып атам да, ал жылдан жылга адамды дагы оорутуп салат. Анан кийин депрессия түшөт. Эмне үчүн? Мени кайненем мени жакшы көрбөйт, же болбосо дайыма эле мени критика кыла берет. Эмнеге мени ушундай жаман мамиле кылат деп атып эле ичинен фантазиялар кетет дагы, адам бир күнү ооруп калышы мүмкүн. Навязчивая мысль деп коет да, мунун баары тең илешкен ойлор ошол кой бербесе, кечире албаса убагында ситуацияларды, анан ал акырындык менен депрессияга алып келет. Мисалы дагы бир өтө бир күчтүү моментти айткым келет. Бир айым жолдошу менен Россияда иштеген. Россияда иштеп, анан кийин экөө 5-6 жыл иштегенден кийин жолдошу таштап кетет дагы башка айымга үйлөнүп алат. Бул айымды Кыргызстанга кетирбейт. Экөө 5-6 жылдан бери иштеген бир үйү бар экен. Кыргызстандан алган экен. Жолдошу алып коет аны. Анан бул күйөөсү да жок, үйү да жок, бир состояние түшүп калат да. Анан ортодо 10 жыл өттү. Ошол ситуацияны такыр кой бере албай жатып, невроз, психологический ооруга душар болуп калыптыр. Ал жанакы психиатрический больницага жатып чыгат экен, дары да ичет экен, аябагандай баягы психотропный дарыларды берип, ого бетер эмоциялардын баары тең жабылып калыптыр. Анан келгенден кийин 2-3 жылда иштедик. Бир моментте өзүнө келди дагы, айланасындагы больницадагы адамдарга психология өтүп баштаптыр да, ошолорду айыктырып, элестетсең, кантип чыкса болот. Дем алуу техникаларды айткам, ошолорду айтып, жазып, оңолуп кеткен да. Бул ушундай ситуацияларда болот экен. Мына жанакы эле суроомду улай айта кетейинчи, дал ошол маегиңизде дал ушул сыйкырдуу браслет жөнүндө айткан экенсиз да. Мен ошого кызыгып калдым. Келиңиз ошол тууралуу сөз кылалычы. Кандай сыйкырдуу браслет? Сыйкырдуу браслет дебеймби? Эми муну мен Индияда окуп жүргөндө ошол ийгиликтүү адамдардын колунда ар кандай, көрдүңүздөр беле, кызыл жип байлалышат. Ар кандай жиптерди анан шуралар, браслет, моюндарына бир амулеттер тагып алат экен. Анан мен сурап атпаймынбы, ошол гурулардын ичинде аялдар деле бар да, ошо көптөн бери окуп жүргөн. Анан алар деген шуруларды көп алып жүрүшөт. Ошол жерден сен аты жөнүңдү айтып, анан сага керектүү таштарды берип, анан сурап атпаймынбы, бул кандай иштейт десем, мен окугам да, ошондончу 2,5 ай окуп, анан мен да аябай кызыгып баштадым да. Анан кийин Кыргызстанда азыр жасап баштадым. Себеби дегенде бул иштейткенде кээ бирлер айтып атпайбы, бул ширк, бир гана Кудайга ишенгиле, бул болбойт, бул капкаяктан айтып атасың деп. Ооба, адам деген муну Кудай менен теңегүү болбойт. Бул деген инструмент. Адам өсүш үчүн таштын энергиясы адамдын маанайын көтөргөнгө дагы жардам берет. Мисалы бриллиант. Таанасыңар да, эмне үчүн силер алтын менен бриллиант аласыңар? Себеби бриллианттын өзгөчөлүгү бул адамдын энергетикасын көтөрөт. Ичиңдеги. Мисалы сен ыйласаң, ыйлап аткан состоянияңды жогорулатып коет. Сен ого бетер стресске түшүшүң мүмкүн. Эгерде сен күлүп атсаң, жыргап атсаң, ошол энергетиканы көтөрөт. Ошондуктан адам жаман маанайга түшкөндө, эгерде силер бриллиант тагып жүргөн болсоңор, чечип, эс алып туруп, анан кайра тагыныш керек да, энергетикасын которуп жибериш керек.
Түшүндүңөрбү? Күмүштүн дагы ошондой касиети бар, алтындыкы дагы, платина, көп ар кандай зергер таштар бар го, баалуу таштар, асыл таштар. Ошонун баары тең бир энергетикасы бар. Адамга таасир этет. Бирок базарда тияк биякта монтип сатып, анан алып иштетесиңер го, тагынып алган. Анын энергиясы силерге анча иштебейт. Себеби дегенде ошону өзүңөргө которо турган бир моменттер бар экен да. Мисалы эмне үчүн көчөдөн сатып алып эле сен тагынып момундай болуп кетпейсиң? Себеби дегенде аны атайын эсептеш керек. Балким ал таш сага терс таасир этет. Маанайыңды чүрүп коюшу мүмкүн, же болбосо крадники деп коет да, сенин удача жолду болуңду кээде түшүрүп коет. Башкача энергетика иштеп кетет да. Ошондуктан кээ бир таштар бири-бири менен такыр жашабайт. Бул таштардын түрлөрү бар. Сен мисалы кандайдыр бир статусту жапкың келсе, кандайдыр бир ийгиликке чыккың келип жатса, же ден соолугуңду оңдогуң келсе, каалоолоруң аткарылышына, мисалы сенин ревматизм бутуң ооруйт, ага таштар бар. Атайын сенин жашаган адресиң керек болсо, сенин телефон номериң, сенин аты жөнүң аябаганда чоң мааниге ээ да. Ошонун баарын эсептейм дагы бир цифра чыгат. Ал цифра сенин формулаң болот. Сага керектүү таштар чыгат. Анан мен ошону менен сага карата ошону жасап бере алам. Ошондуктан аябагандай көп натыйжалар бар. Мисалы көптөн бери жетишпей жаткан бир нерсеси брасет алгандан кийин келип калат экен. Жакында эле бир айым айтып атпайбы? Айдеже сиздин браслетиңизди алдым, жолдошума да тагып койдум. Анан кийин жолдошумда карьерный рост болду дейт. 15 жыл бир жеринде отурган дейт. Бир жерде эле отурган дейт. Эми начальствого кетти, муну кантип түшүнсө болот деп атпайбы? Ошол сыяктуу нерселер аябаганда көп болот да. Мисал үчүн, мисал келтирип көрөлү, ден соолугубуз бир жерибиз ооруса, сөзсүз түрдө дары менен айыктырабыз го. Бир кандай дарыланып этаптардан өтөбүз, ал эми сизге көбүнчө жан дүйнөнүн оорусу менен кайрылат экен да. Жан дүйнөнүн оорусун, жан дүйнөнү тынчтандырууга мисал үчүн канча убакыт талап кылынат, кандай этаптардан өтүш керек? Ооба. Мисалы, адам келсе, эң биринчиден сүйлөшүү аркылуу болот да, анан кийин анын канчалык деңгээлде ошол оорусу түшүп кеткен. Оору деген жок, чынындачы, бул деген психосоматикада көбүнчө бул сырткы факторлордон келген нерсе. Мисалы, бир убакта тарынган, катуу стресс алган, жана детский травма деп айтып атпайсызбы? Мисалы, жана сиз туура бир суроо бердиңиз го, кандай көйгөйлөр менен кайрылышат депчи, детская травмалар бар. Ошол кичинекей кезинде ар кандай зордук зомбулукка душар болгондор эч кимге айта албайт да бул нерсе. Ошол калып калган, а кийин бул чыгып баштайт сөзсүз түрдө. Бул психология жактан, эмоция жактан аябаганда катуу бир стресстерди берет да. Андан кийин таарынычтар, ата энесине болгон таарыныч, жолдошуна болгон таарыныч, ушундай жол менен келгенден кийин мен сөзсүз түрдө аларды, менде бир канча техникалар бар, мыкка тургузам да көбүнчө. Мыкка тургандан кийин ал таманда 47 органдын проекциялары бар. Ал тийгенден кийин ал адамды мындай ичинен төбөңө чейин бир дүркүрөгөн энергетика чыгат да. Эми аны деген биз психологияга байланыштырышыбыз керек. Жөн эле мыкка тургузганда ал эч кандай эффект бербейт. Ал жөн эле ооруну сезет, кыйкыра берет. А бирок аны сен атайын ошол тиякта жаткан себебин чыгарышың керек. Мен ошол методду билем да. Ал мык деген эмне деп көбү сурашы мүмкүн. Мык деген бул атайын доска сатху деп коет. Аябаганда жыш матрица менен жасалган тактай болуп эсептелет. Ага тургандан кийин ал бутка кирип кетпейт. Ал жөн гана сенин ички жан дүйнөңдөгү бир нерсени козгойт да. Ошону мен алып кетишим керек андан ары. Сүйлөшүү болот. Терең гипноз, медитациялар болот. Анын артында туура кандай десем, жол көрсөтмө. Мен эч качан кеңеш бербейм. Мен бир гана жолду көрсөтөм. Адам өзү чечет. Бул мага туура келет деп. Түшүндүңөрбү? Андан кийин менин өзүмдүн нейро аудио программам бар. Нейро аудио программа бул үн менен дарылоо деген нерсе. 2014-15 жылдары мен ошол окуп жүргөндө, чет өлкөдө, ошол үнүмдү атайын кандай десем, тембрды, же болбосо ошол какой-то бир адамдын жан дүйнөсүнө кирип, ошол бир оорусун алып чыгуучу абалга мен өзүм үнүмдү даярдагам да. Ошондуктан медитация жасаганда көп адамдарда эстеп, ичиндеги бир нерселер чыгып баштайт.
Ошондуктан тиги Индияда жүргөндө айтып атпайбы, твой голос бриллиант деп айтканда, diamond депчи. Мен сүйлөшүп атканда эле кээ бирөө айтат да, сиздин үнүңүздү угуп атып эле мен дарыланып баштайм деп. Эми өзүмдү реклама кылып алдым. Ошол үнүңүз адамдын маанайын көтөрөт экен. Ошол анан ошол этаптардан өтүп, сүйлөшүп, консультация алып, негизи мага келгенден кийин 3 күн жетиштүү болот. 3 жолу сүйлөшкөндөн кийин көп учурларда бир эле жолу консультация. А так мен азыр көлдө болуп атам да, ошол көлдө 3 күндүк ретрит кылып атам да, эми мини 2-3 адам келет. Ошолор менен 2-3 күн алардын ичиндеги бүт жашырып жаткан, өздөрү билбей калган, түпкү санасында жаткан нерселерди чыгарып, ыйлагысы келгенде ыйлатып, күлгүсү келгенде күлкүлөрүн чыгарып, жабылып калган эмоцияларды чыгарып, сүйлөшүп, разбор кылып дегендей көлдүн суусуна салып, ичиндеги нерселерин чыгарып, анан кийин 2-3 күндө аябаганда жаңы төрөлгөндөй болуп чыгышат да. Анан сиз айтып атпайсызбы, мисалы иштеги таарынычтар дагы ушулорго алып келет депчи. Анан кандайдыр бир адамга эгерде ичибизде таарыныч болсо, ал адамдын бетине барып айта албаган учурлар болот эмеспи? Ошол убакта же болбосо көз көөнү карап, же болбосо мисалы сууга деле айтсаң болот дейт го. Да ушинтип чыгарып салса болобу ал адамга болгон таарынычты? Же бир гана ал адамга барып туруп айтып гана таарынычты чыгарыш керекпи? Жок, өз алдынча чыгарган бул аябай күчтүү болот да, бирок адамдар жалкоо экен да. Адамдарды дайыма бир нерсе кармап турат да, өз алдынча кылбайт экен көп учурларда. Изденген адамдар көп. Бирок адам баштапкы этапка келгенде насаатчы болуш керек да. Сен жолдо өткөн канткенде мындай оңойрок чыгат бул абалдардан. Кандай методдор бар? Мисалы кечке эле ыйлай бересиң, ал токтобосо эмне кыласың? Ого өтөр, ал тергендеп кетиши мүмкүн. Туурабы? Жакында эле бир айым жазды. Жакында эле мына июль айында баласы каза болуп калыптыр. Дагы эле кой бере албай жатам дейт да. Ыйлайм дейт, кой бере албай жатам. Мен баарын тажаттым дейт. Эми буга мен сүйлөштүм бул айым менен 1 саатча. Энергиясы өзгөрдү дагы болду, мен эми эч качан ыйлабайм. Мен эми сонун жашоого өзүмдү программалап, жакшы мындан ары да жашоо бар, жашашым керек. Ал балам менен кийин жолугам да бир убакта деп, уже мындай акылмандык менен кабыл алып баштады да. Түшүнөсүзбү ушул нерсени? Мисалы сен жакын адамың кой, таарынбачы, токточу десең укпайт да, ооба деп кайра критика башталат. А сырттан айткан адамыңды угат экен да көбүнчө. Өз алдыңарча деле мисалы аябагында катуу стресске түшкөндө бир техника бар да, мисалы телекөрүүчүлөр дагы отургандыр, балким стресс болуп кеттиң, начальство же болбосо жолдошу менен урушуп кеттиң, бир 5-6 жолу терең дем алып 5 секундда кармап демди кой беришиң керек деп, кайра дем алып, кайра кой беришиң керек. 5 секундда кармашыңар керек да. Бул стресс, кортизолду токтотот. Экинчи, арыктагыңыз келсе, мисалы, тамак жегенден кийин ичиңер ооруп же бир ызык болсоңор, ичиңер менен дем алгыла. Кайра дем аласыңар, ошондо ичти алдыга алып келиш керек, шарик үйлөгөндөй. Анан дегенде ичти артка киргизиш керек дагы, демди чыгарыш керек. Ошону күнүгө жок дегенде 3-4 маал 5-6 жолдан жасасаңар, бул шишикти дагы кетирет, кортизол, ар кандай гормондорду дагы ордоруна келтирет экен. Ушундай майда чүйдө жакшы нерселер бар да, ушуну жасаш керек, асылдарым. Эң сонун. Чындыгында көрөрмандарга дагы сонун бир кеңеш болду окшойт да. Азыр ашыкча салмактан арылам дегендер теленин жанында туруп, сиз айткан көнүгүүлөрдү жасап жатышса керек. Жана ошондой эле стресске түшүп кеткендер десек да болот, Ооба, эми стресс деген бул, депрессия деген бул бир нерсени кой бере албай, мээңди алып жүрүү деген нерсе. Күндүр түндүр бул адамдын уйкусун да алып коет да, уктай албай да каласың. Ал эми стресс деген бул күнүгө болуучу ситуация. Мисалы, студияга келдим, мисалы да, свет өчүп калды деп кой. Же болбосо сенин коногуң келбей калды. Стресс болуп кетесиң, мынакей планда. Стресс болуп кетесиң да, бул убактылуу эле нерсе да, бул момент өтүп кетет. А эгерде ушул стрессти сен кечке, күндүр, түндүр, эртең бүрсү күнү бир жума ойлонсоң, бул акырындык менен депрессияга алып келип коет. Ошондуктан жашоодо дайыма эле стресс абалдар болот, бирок убагында кой бергенди үйрөнүшүбүз керек да. Көп нерсе өзүбүздүн санабыздан болот турбайбы? Чоң рахмат. Ооба, ошондой болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мындай убакыттын кантип өткөнүн билинбей калды, Сиздин энергияңыз абдан башкача
экен, өзүңүзгө тартып турат экенсиз, бизге дагы мындай дем күч берип кеттиңиз десек болот. Анан сизге жыйынтыктоочу сөз береличи, убактыбыз дагы аяна келип калыптыр. ооба, эми урматтуу асылдарым, эгерде сизде кандайдыр бир жашоодо кыйын абал болуп турса, же болбосо маанайыңыз түшүп, билиңиз да, бул момент өтүп кетет. Эч качан бул ордунда турбайт. Эч качан турбайт, өтөт. Бирок ушул моментти сиз ушул моменттен кантип чыга аласыздар? Жеңил чыгып, мындай акылмандык менен чыгасызбы, же депрессия, стресс менен болуп, чачыңар агарып, бетиңер бырышып чыгасыңарбы? Билесиздерби, азыр деген заман аябай өзгөрдү да. Жер планетанын энергиясы бийиктеп атат, адам дагы өзүнүн ички жан дүйнөсүн тазалап, энергетикасын көтөрүп, улам жаңы доорго өзүңүздү даярдашыңыз керек. Түшүнүңүздөрбү? Билгиле, жатаарда дагы, эртең менен дагы баары жакшы болот. Менин эртеңки күнүм эң сонун маанайда өтөт. Мен бардыгына жетишем. Мен планды койдум, мен ошону сөзсүз түрдө эң сонун түрдө аткарам деп, күнүгө жатаарда дагы, эртең менен дагы ошондой план коюп, жок дегенде мээңизге программалап жатсаңар, кийинки күн сиз үчүн баарына күн жаап атса, сизге күн тийип турат. Ушундай болот. Бул алам сиздин жакшы маанайда жүргөнүңүзгө аябагандай өзүн көмөктөшөт да, ошондой болот. Эң сонун. Көрөрмандар кызыгып калды окшойт сизге, кайрылалы, айда эжеге барып маалымат алалы депчи. Инстаграм баракчаңызды айтып кетпейсизби? Менин Инстаграм баракчам Аида Урдинова. Аякта жазылып турат, кирсеңер болот. YouTube каналым дагы бар, Аида Урдинова медитациялар кыргыз тилинде деп чыгат. Андан кийин эми WhatsApp номерди эгерде мүмкүн болсо жазып койсоңуздар болот. Ошол. Бул эженин дагы эскертип айта кетсек, Жылдыз Тайм YouTube каналынан дагы толук маегин көрсөңүздөр болот. Ал жакта бир сонун бир маалыматтар менен бөлүшкөн. Сөзсүз түрдө барыңыздар кирип, ал жактан сонун бир маалыматтар алыңыз да. Биз дагы ошол YouTube каналдан көргөнбүз сизди. Ошол үчүн чыгып. Эң жакшы, сиздерге дагы мен өтө чоң ыраазычылык каалайм. Өнүгүп өсө бериңиздер, кандай сонун айымдарсыз, жүзүңүздөрдөн нур чачырап турат экен. Канча адамдарга силер бир күндө канча адамдар менен жолугушасыңар. Бул деген лидердик сапат деген нерсе. Ошоңуздарды өркүндөтө бериңиздер. Чоң рахмат, рахмат беребиз. Жана бизди көрүп жаткан көрөрмандарга алтындай убактыңызды бөлүп, алтынга алмашкыз, өтө сонун бир маалыматтарыңыз менен бөлүштүңүз. Бир эфирибизде дагы жаркырата жаната түштүңүз деген. Чоң рахмат сизге, ийгиликтер болсун. Биз болсо ушундай бир сонун дем күчтөр менен дагы эфирибизди жыйынтыктаган алдында турабыз. Ооба, урматтуу көрөрмандарым, сиздерге саат 8-ден 10-га чейинки аралыктагы кызыктуу ары пайдалуу эфирлерди тартуулап бердик деген үмүттөбүз. Сиздерде бүгүн кызматыңыздарда болгон мен Махабат Жөнү кызы жана менин кесиптешим. Мен Кенже кызы Айнура болдук. Кийинки берүүлөрдөн сиздер менен кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.